Бүгін Alhamdulillah мына жұма күнде тұрабыз. Бүгінгі жұма баянымызда ошол фитр садақасы фидия туурасында экен. Бирок мен азыр атсам ол жерде кызыктай бир тема ачылып калды. Окуп бере берейин. Анткени бул зарыл. Бул бекерден бекер ачылбаса керек. Орозону буза турган нерселер, эмнелер? Өткөндө да айтып өткөнбүз бир сыйра. Ошондой болсо дагы бир сыйра айтып өтөлү. Уйкау рожул заужатаху анзала ау лам юнзил дейт. Биринчи маселе ооз ачылат. Эгерде эркек киши өзүнүн аялына жакындык кылып койсо болду. О аталык суу чыксын чыкпасын, маарага жетсин жетпесин болду. Ооз ачылат. Алдыда места карекелер келет. Ооз ачылат. Анан ошол орозонун урматын сактабагандыгы үчүн каффара төлөп берет. 60 күн. Ошондон бул жерде азырдагы окуйбуз. Жетсек иншалла орозонун урматын сактабай оозун ачып алгандарга кандай жаза бар экендиги айтылган. Ошон үчүн орозонун күнүндө пайгамбарыбыздан бирөө келип, "Ба бизде билесиздер, илгери биздин ата-баба ушундай уят, намыскөй болгон, баягы кагазга ороп сүйлөгөн. Анан баланы өпсө ооз ачылат деп койчу эле илгери аталар. Көрсө маселе балада эмес экен, маселе баланын апасында экен. Пайгамбарыбыздан бир адам келип, аялымды өпсөм не болот деди эле. Пайгамбарыбыз айтты, "Эчтеке болбойт, өпсөң боло берет" деди. Анан дагы бирөө келип сурады, "Аялымды өпсөм не болот" деди, "Болбойт" деди. Көрсөм неге десе, биринчиси аксакал киши экен, экинчиси болсо жаш жигит экен да. Жаш жигитке өпсөң болбойт дептир дагы, карыган аксакалга өпсөң боло берет дептир. Айша энебиз айтат, пайгамбар алейхиссалату вассалам орозо болуп туруп, аялдарын өбөт эле кээде бетинен. Бирок пайгамбар ушунчалык өзүнүн нафсисин кармай билген адам эле деди. Демек шариатта кичинекей баланы өпсөң эч кандай ооз ачылбайт. Маселенин баардыгы ошо баланын несинде экен, мамасында экен да, апасында экен. Ошону анткени неге дегенде этеги барып туруп ооз ачууга алып барат. Демек жөн эле бетинен өбүп койсо макруh болот. Ал эми жанагынтип ошон үчүн фик китептерде айтат да, шилекейин жутуп алса, кокусу өйүшүп кетет. Анда ооз ачылат дейт. Анан ооз ачылгандагы жанагындай болот да. Казасын берип калышы мүмкүн, кафаратын берип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул маселеде туугандар этият болойлу. Бул Алланын өкүмү. Баягы жылдары орозо жайдын күнү болуп атканда бирөө келиптир, көлгө барыптыр дагы. Орозонун күнүндө көлгө барып алыптыр дагы, анан кийин ысыкта да анан сууга түшкөн. Күн ысык, жайдын күнү. Анан келип алыптыр, ушундай болуп кетти. Эмне болот? Авария болуп калды деп. Ошондой эмеде бир күн казасын да тутуп берет, кийин 60 күн штрафын дагы кылып бериш керек болот. Экинчи маселе, адаттагы жей турган, иче турган нерселерди жеп же ичип койсо. Адатта биз суу ичебиз, тамак жейбиз. Ошол атайлап билип туруп ичип жесе, мында кафарат да берилет, казасы да берилет. Адамдын табигый бир ооз көңдөйүнөн анын алкымына бир нерсе жетсе. Ошон үчүн мисалы зубный паста менен тиш жуусаң ооз ачылбайт, макруh. Бирок зубный пастанын даамын уже алкымыңда сезсең, анда ооз ачылды. Ошон үчүн жанагы маселелерди жана тамакка сепкендерде ошол маселе болуп атпайбы? Мисалы жанагы муунуп калып антипкендер тамакка сепсем не болот? Тамакка сепкенде нар көздөй жол кетти деген сөз ал. Кызыл өңгө чаркуулардын ичке кирет. Ошон үчүн кээ бир китептерде келет. Көчөдө кетип баратып каар жаап атса, тилин минтип созуп туруп тили менен каарды жутса ооз ачылат дейт да. Ушунчалык деңгээлде. Ал эми маңкасын жутуп алган маселелер бар го. Шилекейин жутасың да, мисалы шилекейди аз мен жутуп атам, сүйлөп атам. Оозум куруп атат. Топ
топ туруп жутса макруh болот дейт. Андай кылбасын дейт. Ал эми кээде маңкасын тартып туруп жутуп коет го орозо кезде. Эми шарият өкүм мындай нерсе адам табиятында боло турган нерсе. Атайлап ошондой кылсаң да ооз ачылат дейт. А бирок тарткандан ары көздөй кээде өзү эле чуркап кетет го. Андай болсо ооз ачылбайт дейт. Ошондуктан тишти ооз ачкандан кийин же ооз жапканга жер жуабыз. Эгерде таза эле тиш чистоплотный болуп баратсаңыздар, анда мисвак бар, мисвакка ооз ачылбайт. Суусу болсун, кургаганы болсун, мисвакты колдоно бересиздер, иншалла ооз ачылбайт. Зубный пастадан пайдасы ашсашат, кем калбайт. Эгерде аялын жөн эле эркелетсе, орозо оозу менен, анан аталык суу делебеси козголуп кетип, шахваты козголуп кетип, аталык суу чыгып кетсе, анда эмне болот десе, анда орозосу бузулат. Ошон үчүн орозодо туугандар аял кишиге жакындабай эле, мындай серьезный эле болуп турган жакшы. Андан кийинки маселе кусса, туугандар. Атайлап колун салып туруп кусса, ооз ачылат. Андан кийин жанагы багымдаттан кийинки немелер экен. Кыскасы ушул нерселерди бул жерде айта кетти. Орозо буза турган нерселер. Бул нерселерден этият болойлу. Анан кийин орозонун кана кетип калды. Фитр садака боюнча туугандар, могул жерде неме эметилип коюлду, сандык атайын казыяттан келип печат уруп кетишти. Фитр садаканы бергендер мына ошол жака салыш керек болот. Садакаты фитр садакасы деп аталып, бизде битир садака дейт, кыргызда ар ким ар кандай мааниде айтат. Негизи фитр деген сөз, бул ифтар деген эле сөздүн эмеси да. Ифтар деген ооз ачыруу да. Фитр деген ооз ачуу деген сөз. Демек, фитр садака деген ооз ачканда бериле турган садака деген сөз. Битир садака эмес, башка садака эмес, фитр садака болот. Ошо ооз ачканда 30 күн орозо кармап, аны ооз ачканда бир бериле турган садака. Анткени эмнеге дегенде 30 күндүк орозодо бирөөнү сөгүп коесуң, бирөөнү тилдеп коесуң, бирөөнүн аркасынан сүйлөп коесуң, ката кемчилигибиз көп да. Ошонун бардыгын топ-топ жыйнап келип туруп, анан ошо кетирген ката кемчиликтеримди Кудайым өзүң кечир деп, ошол 30 күндүк орозого бериле турган бир аз садака. Бунун өкүмү важип. Биздин Ханафи мазхабында фитр садакасын бериш важип. Курман айтта курмандык чалыш важип. Витр намазын окуш важип. Ушундай важип амалдар бар го. Bizde vacip anan farz amallar var. Farzdı atkarуу mildet. Atkarbasa çoğun günökör bolot. Farzdı farz emes dese kapır bolot. Vacip andan keyin kele dengelde turgan amal. Vacipti farzdı atkarış kanday mildet bolsa şonday mildet bolot dagı. Vacipti atkarbagan adam çoğun günökör bolot. Al эми vacipti vacip emes dese kapır bolboyt. Antkeni bizdin mazhapta kebir vacip bolgan amallar başka mazhaplarda sünnet. Düşündük mü? Misal üçün kurmandık çalуу. Kurman aytta kurmandık çalуу Şafii mazhabında jon gana sünnet amal. Ha bizdin mazhapta vacip. Vitir vacip namazı. Şafii mazhabında sünnet amal. Bizdin mazhapta vacip da. Oşonduktan bul fitr sadakasını beriş dağı bizdin mazhaptagı vacip amal bolup atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan rivayet varken farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatel fitri tuhratan lis-saim minel lagwi ve rafati ve tu'matan lil masakin. Bul İbn Abbas radıyallahu anh aytat. Peygamber aleyhissalatu vesselam fitr sadakanı vacip kılıp koyganın sebebi oşol
Лагу жана рафас дейт. Лагу деген бейпайда сүйлөнгөн сөздөр. Кээде отуруп алып, же өзүңөз пайдасы жок, же досуңа пайдасы жок, же эч кимге пайдасы жок, пайдасыз сөздөр сүйлөйбүз го. Рафас дегенде кээде богооздонобуз. Кыргызда богооз деп коет. Же болбосо аялың менен отуруп сүйүү сөздөрдү сүйлөп кетесиң. Ушундай сөздөр болот да. Демек, рафас деп ошол аял менен эркектин ортосундагы сүйүшкөн сөздөр, чектен ашкан, только аял эркектин ортосунда сүйлөшө турган сөздөр. Же болбосо богооздонуу. Бизде богооздонуп кээ бирөөлөр сүйлөсө только атасын, энесин минчикке чыгарып алгандай сүйлөгөндөр бар го. Ошондой кылгандар орозо күндө деле болот да. Бирөөлөр лагу кылат. Лагу дегенде бейпайда сөздөр сүйлөй берет. Зикирден калат, ибадаттан калат, же өзүнүн акыретине пайдасы жок, же дүнүйөсүнө пайдасы жок, же бизнесине пайдасы жок сөздөр бар. Мындайды лагу дейт. Орозонун күнүндө ошондой бейпайда кетирген нерселерине жаза катары ошолорду жууп кетиш үчүн бериле турган фитр садака экен. Отолматан лил масакин, жанада экинчи пайдасы бейбечара муктаждарга не болуп атат? Таам болуп атат. Сен берген акчаңа алар нан сатып алып жейт, тамак сатып алып жейт. Адамдардын бир жолку болсо дагы курсагы тоёт. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. Эми фитр садака качан берилиш керек дегенде, туугандар, фитр садаканы эң сооптуу убактысы багымдат намазды окугандан кийин, айт намазды окуганга жерки убакыт эң пик, сооптун эң дал чокусун ала турган учур. Бирок ошол кезде кимге бериш керек десе, жетим жесирдин, ошол муктаж адамдын колуна тийиши керек. Ага жери азыр деле берип койсо болот десе болот. Азыр деле кээ бирөөлөр бар, муктаж, бирок орозо кармап атат. Берип кой, ооз ачып койсун. Алдын ала берип койсоң болот иншалла. Азыр андайлар көп. Байкуштар орозо жалаң нан чай менен ооз бекитип ооз жаап аткандар бар. Ошондой коңшу колоңду, тааныш, билиштер болуп калса, акырын көкүрөңдөн фитр садаканы ниет кылла, киши башына 100 сомдон, 800 сомдон, бул жерде турат. 1200дөн, 880 сомдон, 100 сомдон, 90 сом, анан 60 сом болуп эсептелип атат. Арпа, буудай, ун, анан биздин маскаптагы мейиз, анан курма болуп эсептелип атат. Ошону неметесиз да өзүңүздүн дареметиңизге жараша. Баягы акчаңыз азыркы тилмен айтканда быр-быр болуп, акчаңыз саман болуп сапырылып атса, анан 100 сомдон, 60 сомдон берип атсаңыз уят. Анан өзүңүзгө буякта жетер жетпей тартыш болуп турса, анда 60 сом, 100 сомдон берсеңиз болушу мүмкүн. Анан жанагындай акчалуулар көп болсо 5 кишидир. 1200 сомдон 6000 сом болот, берип коюш керек. Бул важип. Бул жөн эле садака эмес, бул ибадат. Биз тутуп аткан орозобуз кандай ибадат болсо, ушул орозонун толуктоочусу болуп эсептелет туугандар. Орозонун толук болушуна бул берилген фитр садакасы. Адамдын туткан орозосу асманда калкып туруп калат экен. Нары көтөрүлбөй. Анткени биз адамдар Аллах үчүн жасаган сооптуу амалдар асманга көтөрүлөт, элийинга көтөрүлөт. Намазда да ошондой. Намазды ката кетирип окусаң, намазың калкып туруп калат экен. Сажда сау кылганда намаз көтөрүлүп кетет экен, кабыл болот экен, жаңылуу саждасын кылганда. Бул орозодо да ошондой. Орозодо сөгүндүк, кагындык, тилдедик, бирөө туурасында арам ойлоп койдук, бирөөнү билип билбей ушактап алдык. Катабыз бар да. Демек ошондо баягы фитр садаканы берүү менен баягы орозо көтөрүлөт экен да, Кудай буйрса кабыл болот экен. Демек, фитр садакасын берүү бул орозо туткан адамдын күнөөлөрүнөн арылуу. Кичинекей күнөөлөрдөн дейт да. Албетте шариятыбызда күнөөлөр бөлүнөт, чоң күнөө, кичине күнөөлөр бар. Чоң күнөөгө тооба кылык. Тооба кылат, кадимкидей өкүнүп. Мисалы үчүн бир адам арак ичет. Арак ичүү бул чоң күнөө. Же бир адам нафсин тыя албайт, арам жолдорго барат. Мындай адамдар тооба кылыш менен күнөөсү кечирилет. Келет дагы, дааратын алат дагы, 2 рекет намаз окуп, Кудайга кайтат. Тооба деген сөз кайтуу деген сөз. Эй Алла, мен сага кайттым. Күнөөмдүн бар аркада калды. Ушул күнөөмө мен өкүнөм, экинчи ушул күнөөмдү кылбайм деп туруп Кудайга сөз берет. Ошону тооба дейт. Чоң күнөөлөргө тооба кылынат. Ал эми кичине күнөөлөргө, бирөөнү акырайып тиктеп койдуң, бирөөнү минтип койдуң, бирөөнүн аркасына сүйлөп койдуң, мисалда ушундай кичине күнөөлөргө ошол берген садакаң жууп кетет экен. Осабабун ликасрати саваб. Жана фитр садаканы берүү
сооптун көп болушуна алып келет экен. Орозонун өзелі болсо, соогу ченели болуп калышы мүмкүн экен. Фитир садаканы берүү менен баягы соопко береке келет экен да, береке пайыз келет экен. Жана дагы фитир садаканы берүүнүн бир пайдасы ошол бейбечараларга, колу жукаларга колдоо. Жана айт күнүндө ошол мискиндерге, бечараларга эмне майрамдык бир маанай тартуулоо. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассалам фитир садаканы тезирээк берүүгө үндөгөн. Фитир садаканы кечиктирүүдөн тыюу салган. Демек фитир садаканы учурунда беришибиз керек. Мына азыр берип баштай берсек болот. Демек орозонун фитир садаканы азыр берип баштай берсек болот. Бирок эң сооктуу убактысы айт күнү багымдатты окугандан баштап айт намазды окуганга жерки аралыкта берилиш керек. Андан нары көздөй кетсе да бериши керек, бирок макруh болот да. Ошондуктан туугандар, фитир садаканы убактысында берүүгө пайгамбар шаштырган. Ва наха ан таъхириха, кечиктирүүдөн тыюу салган. Фа иннаха ибадатун ла яжуз таъхиру ан вакти, анткени бул ибадат, өзүнүн убактысынан кечиктирүү күнөө болот. Кама ла тажузу таъхиру салат ан вакти, намазды кечиктиргендей эле. Мисалы үчүн келдиң дагы 5-ти саат келип туруп, асыр 5-те болуп атса сен 4-те окуп атасың, 4:30-да окуп атасың, макруh да. Айла жоктон фарзыңдын мойнунан кутуласың, а бирок сен ошончолук тетиги асырга жакындатып барып окуп аткандыгың үчүн макруh, сүннөткө каршы амал болот бул. Ал эми убактысынан кечиктирип туруп асырдын убактысында 5-те окуй турган болчу болсоң, анда каза болот, анда күнөөкөр болот. Сен тобо кылышың керек. Куду ошондой эле фитир садаканда бериш керек дейт. Эми фитир садаканы кимдер берет туугандар? Биринчиси мусулман адам болуш керек. Мусулман адам, мен мусулманмын деген адамдар фитир садака берет. Анан ошол зекет өлчөмүндөгү деңгээли болуш керек. Биз айтпадыкпы, быйылкы эсеп боюнча 770.220 болду, ушундай болду сом. Азыр 1 грамм алтынын ортончу проба менен алганда 8.500-9.000 болуп аттыр да. Жанагындай высший сорттогу алтындарды алса, алар 15.000 болот экен. Аны менен алса уже 1,5 миллион болуп кетет, бир зекет бере турган адамдын нисабы. Зекетте дайыма орточо салынат. Малга келгенде де башка келген. Демек орточо 595 проба менен алганда 8.500 болот экен орточо баа. Мүмкүн өсүп атышы мүмкүн. Ошо менен эсептегенде муфтияттын эсептөөсү боюнча 770.220 болду. Ушунда 770.000 бар да. Кимдин оборотто турган акчасы, үйдө кассада турган акчасы, банкта, сейфте турган акчасы, каерде болбосун иши ушундан ашык акчасы барбы? Анда ал адам шарият боюнча бай эсептелет дагы, ал адамга фитир садака бериш важип болот, бербесе күнөөкөр болот. Анан фитир садака киши башына болот. Зекет малдан берилсе, фитир садака киши башына берилет. Үйдө 5 киши болсо 5-өөнө тең бересиң. Мисалы үчүн мен үйдө ата болсом, зекет бериш керек болсо, зекет кимдики? Акчанын кожоюну мен болсом, мага эле парыз болот. Же атаңыз болсо акчанын кожоюну атаңызга эле парыз болот. Же апаңыз болсо акчанын кожоюну апаңызга эле парыз болот. Бизге парыз эмес. Кээ бир балдар бар да, мисалы 23-30 жаштагы ата-энесинин колунда ата-энеси бардар. Бала жаңы үйлөнгөн, иштекеси жок, ага парыз эмес, бирок ата-энесине парыз. Зекет бул мал кимдин колунда болсо, малдын ээси ким болсо ошол адам зекет бериш керек болот. Ал эми фитир садака жанга болот, малга эмес. Жанга деген мааниси үйдө канча киши болсо, ошого фитир садака берилет. Жада калса курсактагы балага да. Курсактагы балага да зекет берилет, фитир садака берилет. Кандайча берилет дегенде, эгердеги курсактагы бала Рамазан айынын ичинде төрөлсө, Рамазан айы чыгып кеткенге жери, анда фитир садака берет. Рамазан айы чыккандан кийин төрөлсө, фитир садака бербейт дейт. Ошон үчүн орозонун акыркы күнү акыркы оозду ачабыз го, шам намазы. Акыркы оозду ачканга жери төрөлсө, анда бериш важип болот дейт. Оозду ачкандан кийин төрөлсө, шамдан кийин, анда бербей эле койсо болот деп Шафиилер менен Ханафилердин ортосунда талаштарчы. Мен жаңылбасам, бизде Ханафилерде багымдатка жери десе керек эле. Ошол айт күнүнүн багымдат намазына жери
Бала төрөлүп калса, анда бул Рамазан айынын берекесинде, Рамазандын ичинде төрөлдү болот дагы. Рамазандын ичиндеги тирүү турган ар бир жанга, жаңы төрөлгөн ымыркайга дагы фитр садака берилет. Бир келиндин боюнда бар. Айт күнү төрөлдү. Бизде айтбектер бар го. Айт күнү төрөлдү. Ороз айт бүткөндөн кийин айт күнү күндүз төрөлдү. Конок тосуп атып үйдө айттап жүрүп төрөлдү. Андага фитр садака берилбейт. Анткени ал уже Рамазандын ичинде төрөлгөн жок, кийинки Шаввал айында төрөлүп атат. Мына ушундай. Эми үйү бар. Мисалы үчүн бирөө бар. Өзүнүн өлбөгөндөй оокаты бар. Тиричилиги бар. Дагы бир кошумча үйү бар болушу мүмкүн, бирок акчасы жок. Бизнес деле кылбайт. Ошол адам береби десе берет. Же болбосо мисалы үчүн айыл жергесинде көптөр бар. Мисалда айыл жергесинде баарыбызга үлүш тийген. Айылда мисалы сенин временка болсо да үйүң бар. Элдикинде 40тан кой коро мал айдабайсың. 30 уюң жок зекет бере тургандай. 5 төөң жок зекет бере тургандай. 700 миң акчаң жок зекет. Мүмкүн 5-10 коюң бар. Бирок сенин талаада үлүш жер тийген. 3 гектар жериң бар. Аны сатсаң 1,5 миллион болот. О өкмөттүкү, бирок аз сенин колуңда турат. Мүмкүн сатсаң сатып да жиберишиң мүмкүн да. Демек, ошол адам дагы эмне кылыш керек болсо, ошол адам дагы фитр садакасын бериш важип болот деп атат. Баарыбыз эле бай окшойбуз, ошондой. Жаш бала болобу, чоң киши болобу, баарына берилиши керек болот дейт. Эми өлчөмү. Ибн Умар, Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху айтат: "Фарада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям закат аль-фитр са'ан мин тамрин أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة." Пайгамбар алейхиссалату вассалам фитр садакасын парз кылган, важип кылган курмадан бир соо дейт. Бул арабча мерчем да. Соо деп пайгамбар азыркы биздин эмеми алганда бир соо 3 килограмм 200 грамм экен. Илгери курма менен берген, ошол буудай менен берген, ун менен берген, ушундай болгон да. Демек, эгерде курманын өзүн берем десе 3 килограмм 200 бериш керек экен. Ал эми биздикилер эсептеп келди дагы курманы 3 килограмм 200 эсептесе, ошол 1200кө барып калып атат да. Андан кийин мен алмаштырып атам, мейиз болсо, мейиздин деле азыр килограммы 1000 сом болуп атабы, кандай болуп атат? 900 болуп кетип атпайбы? Ошол бул курма менен эсептегенде. Бул жерде соан мин тамра курманыкы 3 килограмм 200. О соан мин шаир дагы бир соо арпа. Базарда арпа канча? Килосы 40 сом. Демек 40 сыя. 30 сомдон болсо, 30 сом, 40 сом дейчүмүн. 30 сомдон алсак, мынакей 3 кило 200 болсо 100 сом болуп атат. Берде 100 сом деп чыгарып койгон. Анан фитр садаканы пайгамбардын учурунда курма берген, арпа берген, ун берген, буудай берген. Илгери бизде эле бала кезде апабыз кезек баягы талкан тартып жарма кылганда бадыракты, буудайды казанга кууруп туруп бадыракты берип коюп ошону жечик. Азыр андай жок. Азыркы балдар андай жаргылчак көргөн эмес. Жаргылчакка биз буудай тартат. Илгери ошол буудай окат болгон, ошону берип, ошо менен кетирген ката кемчиликтерин жойгон экен. Азыркы учурда эң пайдалуусу эмне десе акча. Азыр бирөөгө бар 3 кило буудай берсең, аны анча-мынча тоокторда жебейт ал буудайды азыр. Азыр ушундай заман болуп калды. Тоокко буудай апарып берсең жебейт, жүгөрү жейм дейт да. Аз заман ушундай заман болду. Ошондуктан азыркы заманда эң пайдалуусу, факирга пайдалуусу эмне десе акча. Ошондуктан демек 3 кило 200 грамм арпанын акчасын бересиң, 3 кило 200 грамм курманын акчасын бересиң. Ошон үчүн курманын акчасы 1200, курманын эсеби менен эсептесең, арпа менен эсептесең 100 сом деп чыгарып койгону мына ошондон. Пайгамбарыбыз мына ушинтип айтты. Кимдерге берилет? Фитр садаканы кимдерге беребиз? Куранда Аллах Таала 8 түрлүү адамдарды айткан.
ошол 8 түрлүү адамдарга айтса берет, болот. Демек, эми анын баарын азыр айтып отуранга бизде убактыбыз аз эле калды. Кыскасы, муктаж адам болсо болот. Мисалы үчүн бир адам бар, колу буту түзүк, жумушу бар, бирок балдары жаш. Аялы байкуш бала чакасын карап жүдөйт, жетпейт. Квартирасына тартса, тамагына жетпейт, тамагына тартса, квартирасына жетпейт. Ал ортодо баласы ооруйт, аялы ооруйт, больницага кайра жатат, кайра чыгат. Ушундай семьялар көп да, жаш семьялар. Ошондойлорго берсеңиздер болот. Коңшу колонго эле акырын апарып, ниет кылып берип коюңуздар. Өзүңүздүн бир туугандан баштаган жакшы. Эң жакыны фитир садаканы өзүңдүн балаңа, небереңе, же өзүңдүн атаңа, чоң атаңа, таята тайенеңе берген болбойт. Өзүңдүн эмеңе, өзүңдүн тукумуңа же өзүң таркаган адамдарга берген болбойт. Бирок уялаштарга болот. Жатындаштарга болот, бир туугандарга. Мисалы өзүңдүн бир тууган агаңа, эжеңе муктаж болсо, берсең болот. Өзүңдүн атаңдын агасы, иниси, эжеңдин агасы, инилери бар го. Ошолорго фитир садаканы берсе болот. Мына ошолордун катарынан дагы өзгөчөлөп толип илимдерге берген жакшы дейт. Толип илим деген ким? Булар медреседе дин таалимин үйрөнүп жаткан адамдар. Бул балага шыктануу болот дейт. Настрой болот. Ошондуктан медреседе окуп аткан, дин таалимин окуп аткан балдарга берсе, өзгөчө соопчулугу бар экендигин бул жерде китепте белгилеп атат. Бирок атасына, энесине, же болбосо чоң ата, чоң эне, таята тайене өзүнүн баласы, небересине берген болбойт. Өзүнүн аялына фитир садакасын берсе болбойт. Анан мусулман эместерге берсе болбойт. Фитир садаканы, жөнөкөй садака бул. Фитир садака менен зекетти мусулманга бериш керек да. Фитир садака менен зекетти ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмесин айткан мусулманга беребиз. Ал эми жөн эле садака болсо, жөн эле машина айдап баратасың, эшиктен баягы жолдо кайыр сурагандар туруп атпайбы? Аларга мындай беребизсиң, любой, ал орус болобу, мусулман эмеспи, ал кайрымдуулук кете берет. Ал кайрымдуулук деп айтылат. Ал эми бул садака, бул ибадат дагы, бул мусулманга болуш керек. Аллахым бардыгыбыздын кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын, орозолорубузду кабыл кылсын, кетирген ката кемчилик күнөөлөрүбүздү Кудай Таалам өзү кечирсин, тозоктон азат болгондордун катарында кылсын. Туугандар, эки нерсе экен да. Рамазанда тозоктон азат болуунун эки себеби бар экен. Биринчиси орозо кармоо Алланын ыраазылыгы үчүн бүт шарттарын аткаруу менен. Экинчиси колдон келсе ооз ачыруу. Керек болсо жарым муттам суу болсо дагы, бир тиштем нан болсо дагы бирөөнүн оозун ачырсаңыздар, тозоктон азат болгондордун катарына кирип калат экен. Иншалла Аллахым баарыбызга тавфик берсин. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алейкум. Алхамдулилlah.